Kutman geç. Assalamu alaikum, urmаттуу Facebook колдонуучулар, достор. Угулуп атса кабарлап коюңуздар. Көрүнүп атамбы? Бираз биздин мекендештерибиз кошулсун. Баракчамды бөлүшүп коюңуздар, группалар болсо. Валейкум ассалам, мен азыр кичине кошулсун достор, анан түз эфирди баштайбыз. Угулуп жатабы достор. Бөлүшүңүздөр, бираз кошулсун. Анан түз эфирдин негизги өзөгүнө өтөбүз. Валейкум ассалам. Кандай сулук берген дейт. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бираз гриппоид этип жакшы болуп калды азыр. Урматтуу достор, дагы бөлүшүп коюңуздар. Жалпы көбүрөөк мекендештерибиз, өзгөчө мени сындап аткан мекендештерибиз көрсүн, кесиптештерибиз көрсүн, журналисттерге жиберип коюңуздар. Кутман кеч, кымбаттуу достор, урматтуу мекендештер. Сиздер менен түз эфирге чыгып баарлашып атканыма кубанычтамын. Мен теманын өзөгүнө өтө берейин. 2 күндөн бери Ороктун Оңолбос мектеби жөнүндө чыгарган берүүбүздөн кийин айтылган сөздөрдү, пикирлерди, көз караштарды, комментарийларды окуп таанышып атам. Анын ичинде ошонун негизинде сиздерге түз эфирге чыгып атам. Анткени көп комментарийларды окудум. Анын баарын мен ал жактагы объективдүү, субъективдүү пикирлерин талдадым. Анан туура объективдүү эле кабыл алдым. Сындап аткандыгыңыздарды дагы, колдоп аткандыгыңыздарды дагы объективдүү кабыл алдым. Өзгөчө сындап аткандарды эмне үчүн объективдүү кабыл алдым? Анткени ошол инсандын же министрдин тарапташтары, топтоштору же партиялаштары же пикирлештери экендигин да көрдүм. Ал эми алардын иши, аларга мен ой колдобогула, ой позицияңардан кайткыла деп айта да албайм. Ар ким өзү каалаганын, кимди колдоорун,
кимге жакшы сөз айтаарын адам өзү чечет. Ошондуктан мен аны объективдүү кабыл алдым. Менде бир суроо жаралып атат да, урматтуу мекендештер. Ошол берип чыккандан кийин, ошол чыгарылышты көргөндөн кийин биздин Каныбек Капашевич менен болгон тырмакчанын ичиндеги мамиле баарлашуубуз проблема катары коомчулукта көрүнүп аткандыгы мени таң калтырып атат да. Мен ушуга түшүнбөй атам да, урматтуу мекендештер. Мен ушуга таң калып атам да. Бул биздин негизги көйгөй катары бүгүн талкууда болуп атат да. Ушул коомчулуктун, биздин коомчулуктун негизги мындай бир кандай десек эми, маселени көргүсү эмес, көргүсү келген нерсени көрүп аткандыгынын бир чындыгы болуп атат да, далили болуп атат да. Негизи мен ал жерге ошол министр менен менин жеке мамилем же жеке баарлашуубузду көрсөтөйүн деген сөз жок ал жерде. Менин максатым ал жерде ошол Капашевичке кайрылуудагы жагдайды ачыктоо эмес да. Бирок трагедия эмнеде болуп атат? Биз ошол коом бүгүн биздин ушул айрым кесиптештерибиздин, айрым ушул журналистика чөйрөсүндө, анын ичинде ошол журналисттерге акыл үйрөтүп, устат болуп жүргөн айрымдардын ушуну талдап аткандыгына мен түк түшүнбөй атам да. Ушул жерде проблема катары ошол нерсени көрүп атышат да. Мен монетанын экинчи тарабындагы жагдайды чагылдыргым келип атат. Мен ошол нерсени айтып, ошол нерсе маанилүү экендигин мен көтөргүм келип атат да, ошону көрсөткүм келип атат. Негизги маселе мен ушул жерде деп айтам да. Анан бул жерде ошол жагдай абдан ойлондурду да. Карасаң сүрөттөлүшү жалаң ошондой министрге бир блогердин, ошолордун айтымында, ошол блогердин кайрылуусу бир коомдо проблемага, трагедияга барып калып, трагедия болуп, проблема ушундай жаралып аткандыгын көрүп атышкандыгын да абдан мен түшүнбөдүм да. Монетанын ошол жерин гана көргүсү келип аткандарына абдан мындай бир айтчу сөзүм болуп атат да. Бул жердеги негизги фактор, көйгөйдүн тамыры балдардын, өспүрүмдөрдүн, биздин келечектин ден соолугунда болуп атат. Проблема ушунда. Проблема бүгүн ошол берүүдөгү, биз чыгарган жагдайдагы маселе бул ошол мектепте акча чогултуу маселеси болуп атат. Орто турмуштагы бир бечара 3 баласын окуткан, 3 баласына күндө жол кирени гана таап бере алган, жол кирени дагы кыйналып, 10 ойлонуп, 10 толгонуп, кыйналып, кысталып жүрүп, иштеп багып аткан ата-эненин акыбалында болуп атат проблема. Мен ошол сындап аткан айрым кесиптештериме айтам да. Мен Кудайга шүгүр, бир чиновниктин, бир саясатчынын этегин кармап, намаз окуп, анын айтканын кылып, күчтөгөн тарабына айдалган журналист эмесмин. Мен үчүн бул сыймык. Биздин команда үчүн бул сыймык. Кудайга шүгүр дейбиз биз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо. Биз ушул коомчулукта эл аралап, кайсы жерде бир бечара
үнү жетпей, мамлекеттик мекемелерден жардам ала албай кыйналып аткан адамдардын маселесин чагылдыруу биз үчүн сыймык. Биз үчүн министр же министрлик маанилүү эмес. Урматтуу мекендештер, министр же министрлик биз үчүн маанилүү эмес. Биз үчүн ошо министрликке барган, биринчи этажда кире албай отурган, мүмкүнчүлүгү чектелген, ошол эле учурда кыйналып, кысталып, көп баласын окута албай, азабын чегип отурган ата эненин арманы, ошолордун жан дүйнөсүндөгү ички күйүтү биз үчүн маанилүү. Мен министрге, ал жерге, бул жакта биздин кесиптештерибиз айтып атат да, жазып атат мынтип. Биз заранее барып, өзүн сыйлаган журналист заранее барат дагы катталып, паланчы Түкүнчөевич, биз сизге барсак болобу, кабыл ала аласызбы деп барып заранее жазылып коюп, анан барабыз дейт. Бара бергиле. Мен силерди андай сындагым келбейт. Бирок биз ошол күнү эрте менен ата энелер чалып, келбесең болбойт мектепке. Акыбал ушундай. Канчадан бери айттык, директорго айттык, районго чейин жетти бары. Чечилбей атат маселе. Кантебиз биз келип көрсөтчү, коомчулук бул коомдук мейкиндикке алып чыгуу менен өздөрүнүн укугун коргоп атат. Биз ошол укукту коргоосуна жардам берип атабыз ошол ата энелердин. Негизги көйгөй ушул жерде. Балдар, мына, мен эми ал көп сөз, ал берин талдап айтпай эле коеюн. Элементардуу чаң жутуп аткан бала, чаңдын арасында жүргөн адамдын ден соолугуна кандай зыян заттар, кандай ооруларга чалдыгаарын эми Google'га жазсаңыздар айтып берип коет, чыгат. Тизмектеп чыгат. Ошол эле учурда тарбиялык багыты балдардын, тазалыкка болгон мамиле. Бул негизги көйгөй да. Биз ушуну талдабайлы, урматтуу журналисттер. Мени сындап аткан, журналисттерге сабак берип аткан устаттар. Ушуну көтөрбөйсүңөрбү? Ушуну айтпайсыңарбы? Менин министрге орой кайрылып койгондугумду жазып, өлүп алгыңар келип атпайбы? Буну ойлонгон адамдар, талдаган адамдар, медиадан жакшы сабаты бар адамдар баасын берип койду ал берүүгө, ал жердеги негизги көйгөйгө. Биринчи ким провокация калдырды? Ким кимди алдады? Ким эмне деп сүйлөдү? Ситуацияны кайсы жака бурууну каалады? Бул суроолорго жооп бар ошол передачада. Ошол жерде көрүнүп турат. 2,5 саат, 3 сааттык берүү болду ошол жер. 3 саат ошол министрдин босогосунда турду ошол кезерип, күтүп. Жок деп койгон министр кабинетинен чыгып калды. Ал боюнча деталга кирбей эле коеюн. Бирок мындай внимательно талдап, тыйындын, монетанын экинчи тарабындагы акыбалды да көрүп койгула да. Эгер калыс болсоңор. Ошондуктан бул жерде биздин коомчулуктун трагедиясы ушунда экен да. Ошон үчүн биз ушундай акыбалда жүрөбүз. Көп сөз айта турган
жетишпей атам, аябай көп комментарий жазып атасыздар. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мен үчүн, аягында айтам да, мен үчүн кайсы бир саясий топтун же кайсы бир саясатчынын этегине намаз окуп жүргөндөр же ошонун тарапташтарынын алаканча колдоп, ошолордун алкышын алайын деген максат жок. Мен түк андай максат койгон эмесмин. Менин максатым кайсы бир, дагы бир жолу айтам, кайсы бир саясий партиянын же саясатчынын алкышын алууга эмес, ошолорду колдоп жүргөндөрдүн колдоосун алууга эмес, мен үчүн эң маанилүү максат бул карапайым элдин, ошол бечаралардын, жөнөкөй жарандардын кызматын кылуу, ошолордун алкышын алуу менин негизги максатым. Ошолордун ыраазычылыгына жетүү. Күнүнө биз ушул биздин командага бир эмес, бир кеминде бир 200дөй чалуу келет Кыргызстандын булуң бурчунан. Баарысы өзүнүн көйгөйүн, өзүнүн ушул эзилип бүткөн арманын айтып какшашат, жардам сурашат. Ошол мени сындап жаткан айрым журналисттер, силер алардын жан дүйнөсүн түшүнбөйсүңөр. Силер ошол биздин бечаралардын, ошо карапайым элдин акыбалын уккуңар келбейт. Мен ал жерде силерди мындай албетте жакшы иштеп аткандагы биздин сыйлуу журналист ага эжелерибиз бар, кесиптештерибиз бар. Бирок айрымдары чектен ашып эле трагедия кылып алды менин министрге кирип баргандыгым. Ошондуктан мен ошол бир топтун колдоочуларынын ыраазычылыгын алууну көздөбөйм дагы, ал менин максатым дагы эмес. Мага ошол карапайым эл ыраазы болсо, карапайым эл батасын берсе, биздин команда ошонун кубанат, ошого сүйүнөт да. Ошондуктан албетте биз жалгыз болуп атабыз, командабыз аз, бизге эч ким акча төлөп бербейт, же бир чиновниктин карамагында, айламасында, ышкырыгында жүрбөйбүз. Кудайга шүгүр, мындай бир Кудайдын ырыскысы кенен өлүп калган жокпуз. Бирок биз бул жерде ушул элдин ар бир мага чалып аткан ар бир кишинин чалуусун мен абдан маани берүү менен кабыл алганга аракет кылам. Көп учурда жумуш учурунда жетишпей ала албай калам. Бирок өзүм жооп бергенге, өзүм укканга, өзүм байланышканга мен кызыктармын. Биз үчүн министр эмес, биз үчүн ошол карапайым бечара маанилүү. Ошондуктан биз министрлерди ээрге отурганда эле мактап, жактап, пахта коюп, кошоматтанып, же ага көзүнө көрүнгүбүздү келтирбей эле коелу. Биз ошол мамлекеттин бюджетинен, элдин акчасына иштеп аткан, иштейин деп келген адамды мыйзам чегинде элдин кызматын ак өтөөгө алып барышыбыз керек. Эмнеге мен бул жолкусунда министрге бардык? Себеби ошол Ороктогу мектепти биз буга чейин 4 ай мурда сентябрда барып тартканбыз, чагылдырганбыз. Ошол акыбалды көрсөткөнбүз, бирок ошол бойдон өзгөргөн жок. Бүгүнкү күндө ошол мектептин директору, администрациясы, билим берүүнүн администрациясы биригип алып, мага карата ар кандай нерселерди уюштуруп, ата-энелерге ар нерсени айтып, бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп аткандыгы тууралуу маалыматтар келип атат. Ошон үчүн бир министрлик, ошол билим берүү министринде бирөөсү бир мектептин жетекчисин жоопкерчиликке тартып, мыйзам чегинде ошолорго
катаал чара көргөндө башка 2000ден ашуун мектептин директоруна сабак болот эле. Ошолор токтотмок. Ошол мыйзамсыз баш мыйзамды президенттин сөзүн тебелеп аткан акыбалына мындай балта чабылмак. Мына президент деле айтты, мектептерде акча чогултууну токтоткула деп министрге чоң тапшырманы жүктөдү. Биз ал жерге жеке мен өзүмдүн көйгөйүмдү айтайын деп барган жокмун. Биз ал жерге ошол элдин маселесин району айтпаган, директор айтпаган ошол министрге сөздөрдү ошолор билгизбеген көйгөйдү биз министрге көрсөтөлү, министрге ошону айталы, министр ошонун кабардар болсун деген максат менен бардык. Ак жүрөгүбүз менен бардык ошол жерге. Анын баарын эми деталдуу сиздерге айтканга убакыт көп, бирок талдачулар талдап койду көрсөтүүнөн кийин. Ошол эле учурда дагы бир жагдайды бүгүн көрүп калдык да интернеттен. Мына кече эми ал өзүнчө соттордун чечими, соттордун бүтүмдөрү өзүнчө маселе. Бирок мен президенттин бүгүн жумуш убактысына карабай туруп барыптыр Ак Ордодогу жанагы келиндин үйүнө. Келиндин үйү сүрдүрүлгөн үйгө өзү барып акыбалын сурап кетип атат. Биз барып атабыз министрге. Босогосуна барып атабыз. 3-чү этаждан 1-чи этажга түшүп 5 мүнөт акыбалды сурап койгонго боло эле элдин. Жарашабы эле? Сиздер мактап аткан министр. Сиздер алкып кол чаап аткан министр ошол нерсени кылып койгонго боло эле? Президент келип ошол бир бечара аялдын акыбалын сурап кетип атат. Министр 3-чү этажда мени жок деп кой деп тапшырма берди. Кандай болду? Бизге барсак жок деп коюшту. Случайно чыксак үстүндө жүрөт. Биз ал жерге бул билим берүү министрлиги абдан маанилүү, абдан стратегиялык чоң, мааниси зор министрлик бул жер. Кыргызстандын эртеңки келечеги аныктала турган министрлик ал жер. Bir kişinin ideyası bilim берүү системасына мындай бир үлгү же идеология эмес. Дагы чү дегенде эле келип айтып атат, мен новый модельди сунуштайм, бул модель мондай. Ушул модельди киргизишибиз керек деп. Ал көйнөк эмес да кийгизип сразу алмаштырып кое тургандай. Айта турган сөздөр, көтөрчү маселелер али көп. Бирок bir мектепке ошол системаны киргизсин биринчи. Bir мектепке киргизип, ошону талдап, анализдеп, ошол жагдайларды 3-4 жыл бышырып, анан кийин биздин системага киргизе турган. Эми көп сөз айта турган. Бирок биз айтабыз, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, көйгөйдүн тамыры менин министрге кайрылгандыгымда же министр мени пиарщик дегендинде эмес. Көйгөйдүн тамыры ошол жердеги Орок мектебиндеги биздин өспүрүмдөрдүн чаң жутуп жаткандыгында. Ошол жердеги орто турмуштагы кыйналып жашаган, батирде жашаган үй бүлөлөрдүн балдарынын укугунун тепшеришинде ошол ата-энелердин акча таппай, кымбатчылык акыбалда, кыйналып жашаган абалда жөнү жок кээ бир нерселерге салык салгандыгында болуп атат. Маселенин көйгөйдүн тамыры ошол жерде болуп атат. Ошол урматтуу достор, Кудай буйруса, биз Орок мектебиндеги акыбалды жерде калтырбайбыз. Министрликтин бул берүүлөрдөн кийин, ошол кемчиликтерди көрсөткөнүбүздөн кийин кандай өзгөртүүлөргө барарын, эмне иш жасаарын, кантип өзгөрткөндүгүн дагы сиздерге көрсөтөбүз.
бар болуңуздар. Биздин баракчаларга жазылып, биздин берүүлөр менен кабардар болуп туруңуздар. Биз ар дайым карапайым эл тараптабыз. Кыйналган киши кайсыл жерде болсо, биз ошол тараптабыз. Кудай сактасын, кайсы бир саясатчынын, кайсы бир чиновниктин этегине барып намаз окуп, ырын ырдап калуудан. Ошол ден соолукта болуңуздар. Буюрса биз бул багытта ишмердүүлүгүбүздү токтотпойбуз.